Салам достор, бүгүнкү видеодо биз вложение сайт менен кантип вложение кылып иштейбиз, мына ушул боюнча көрсөтүп берем. Акчасы чыкты, текшерилди, андан кийин гана сиздерге сунуштап жатам. Бул жерден биринчи биз регистрация кылып алышыбыз керек. Регистрация кылуу учурунда имя пользовательге сиздер мындай цифра түрүндө жазасыздар. Цифра түрүндө жазсаңыздар болот. Мен мисалы телефон номерин жазып койдум. Андан бул жерге пароль түзөбүз, кайталап жазабыз. Бул жерге аты жөнүңүздү жазып туруп, бул жерде Кыргызстандын коду жок, ошондуктан Россиянын коду менен калсын. Любой Россиянын номерин жазып коесуздар. Андан кийин нажмите, чтобы завершить проверку дегенди бассаңыздар, регистрациядан өткөн болот. Регистрациядан өткөндөн кийин биз войти кылып киребиз. Мындай кылып логин паролубузду жазып алып, пазлды бул жака жылдырып, ичине киребиз. Ичине киргенде бул жердеги профиль болуп саналат. Ошол профилди басабыз жана бул жерден биринчи эле кошелек дегенге кирип, адресибизди туташтырабыз. Кошелек туташтырыш үчүн бул жерге биринчи кошелек дегенге кирип туруп, добавить адрес электронный почта дегенди киргизебиз. Себеби акча чыгарып атканда бизге электронный почтабызга код келет. Ошол код аркылуу гана акчабызды чыгарып кетсек болот. Алгач электронный почтабызды жазабыз. Получить код проверка деген басабыз. Бизден ушул почтабызга код барат. Ошону алып келебиз. Бул одноразовый код кайра жарабайт. Ошондуктан бул кодду кийин колдонууга болбойт. Кодду жазып туруп, адрес электронный почтаны кошуп алдык. Эми бул жерде пароль снятие деген жерге да кирип туруп, өзүбүз пароль коюп алабыз. Акча чыгаруу үчүн 6 цифрадан турган пароль болуш керек. Эч качан унутпаңыздар. Ошондуктан эсте кала турган пароль түзүшүңүздөр керек бул жерге. Паролду да түзүп алдык. Успешно болду. Эми банковский картаны привязка кылсаңыздар болот, плюсту басып. А мен болсо азыр бул жерден банковский карта эмес, название банка дегенди тандап туруп, бул жерден биз менче криптовалюта түрүндө кошоюн дегем. Ошондуктан андай жер байкалбады. Азыр башка жерин карап көрөйүн. Назад чыгабыз дагы. Бул жерде вывод средства деген жерден эле добавить кылып кошуш керек экен. Негизи азыркы жери эле бул. Банковский карта болгондо любой Россиянын карталары гана жарайт экен бул жерде. Азыр USDT криптовалюта түрүндө табабыз. Мындай кылат экенбиз достор. Мына кошелек деген бөлүмгө өтөбүз жана бул плюсту басабыз. Бул жерден ERS20 эмес, кайсы адрести киргизсек, TRS20 дегенди киргизели. Бул жерге USDT TRS20 адрести коебуз. Мен USDT TRS20 адресимди алып келдим. Бул жерге койдум. Эми продолжить басабыз. Отправить проверочный код деген басабыз. Бул жерге код барат. Почтабызга кодду алып келебиз. Кодду алып келдим. Продолжить басабыз. Успешно кошуп алдык адресибизди. Мынакей. Баарын кошуп алдык. Эми назад жылабыз жана пополнение счета дегенди басабыз. Бул жерде $10 баштап пополнение кылсак болот негизи. Ал үчүн виртуальный картанын виртуальный карта, банковский перевод дейт. Ушул бойдон эле калсын бул жерлер, USDT түрүндө калсын. Бул жерге канча сумма азыр USDT дейт. Binance'дан кантип толтурабыз, ошол боюнча бул жерде неме болуптур, үйрөтүлүптүр, обучениясы бар экен. Окей, далее деген басабыз. Бул жерге сумманы жазабыз. Мен мисалы бул жерге $28 пополнение кылган атам, $28 деп жазам. Негизи $10 баштасак болот. Андан кийин перейти к оплате деген басабыз.
Бул жерде мына адрести скопировать этебиз жана ушул адреске мына минута бүткүчө 1 сааттын ичинде которушубуз керек. $28. Бул жактан Байбиттеги акчабызды чыгарабыз эми. Бул жактан заявка на вывод успешно отправлена болду. Эми күтөбүз кичине. Бул жака кайра сайтка келдим. Мындай галочка чыкты автоматически. Демек биздин акчабыз бул жака түштү деп түшүнсөк да болот. Эми $28 түшүптүр. Вернуться на главный экран дегенди басабыз. Бул жерде профилди бассак, бул жерде биздин акчабыз көрүнөт. Азыр бизде 2632 рубль бар. Акча салгандан кийин ушул админге байланышсаңыздар, сиздерди группага кошот. Группага пландар жөнөтүлөт, сигналдар келет. Ошол сигнал менен коюп, прибыль алып иштейбиз жана акчасы чыгат. Азыр көрсөтүп берем ал жакты дагы. Бизде азыр баланста 2632 болчу. Мен пополнение кылганым үчүн мага бонус берилди. 2710 сом болуп калды. Пополнение кылгандан кийин дагы админге жазсаңыздар бонус берет. Эми ставка коюуну көрсөтүп берейин. Ставка коюш үчүн биз бул группадагы жөнөтүлгөн ставкага киребиз. Мисалы, мына Рубин Казан менен Локомотив Москва дегенге коет экенбиз. 3-3кө коюш керек экен. Өзүбүздүн кабинетибизге кайтабыз. Спорт матчы дегенге барабыз. Сегодня деген басабыз. Мына болчу, ушуга киребиз жана 3-3кө коебуз. Ылдыйраак жылабыз дагы. Мына 3-3 дегенди басабыз. Бул жерден все дегенди басабыз. Бизге 70 рубль кошулат экен. Мына балансыбызга 70 рубль кошулат экен. Бул оюн 2 саат канча деп турду, ошондо бүтөт экен да. Ошондо акчабыз кайтып келет. Сделайте ставку дегенди басып коебуз. Успешно басылды. 2,5 сааттан кийин срок действий ставок болгондо 2,5 саатка жарайт да. Ушул азыр балансыбызды текшерели. Бул жерде балансыбыз 0 болуп калды. Карасаңыздар, балансыңыздар кайтып келет. Кайтып келгенде дагы тиги жактан группадан неме берилет. Закрепленный деп турат могул жерде. Могу закрепленный бассаңыздар эле ушу ставка келет. Ставка коебуз. Бир күндө 2 оюнга коет экенбиз. Кечкисин 6-ларда, 6:30 койсок керек. Ставка коюп койсок элек. Өзү кайтып келет баланска. Болду. Эми кайрадан бул жерге келебиз дагы. Реферальная система деген жерден ылдыйраак жылып, өзүңүздөрдүн реферальный ссылкаңыздарды алып, досторуңуздарды каттасаңыздар кошумча акча аласыздар жана награда аласыздар. Кандай награда десеңиздер, мисалы 3 досуңуздар минимум $10 пополнение кылганда 100 рубль бонус аласыздар. 15 досуңуздар пополнение кылса 2000 рубль бонус аласыздар. Минимум 1000 рубльдан баштап чакырсак болот, досторубузду каттасак болот. Жана ал досторубуз 1000 рубльдан баштап пополнение кылыш керек экен. Ушундай текстти жөнөтүптүр достор. Мага 78, почти 79 рубль бонус бериптир. Ошо достор, баарыңыздарга ийгилик. Иштейм дегендер иштеңиздер.